Короче, мы жерден монда кетип атканда оңго бурулуш керек бияктан. Бияктан келип оңго бурулсам, азыр жаан жаап, муз болуп башкача болуп калыптыр да жол. Бурулсам тайып мондайынан туруп калды. Же алдыга кете албайм, же артка кете албайм. Артка жылайм десем, тайып кетип туруп, столбаны өбүп алышы мүмкүн да. Опасный болуп атат что-то. Баткак кечип буттарды карагалачы. Өлдүк аша болуп. Кетип баратсаң эле тормоздун жанагысы өчүп кетет да. Тормозду монтип бир тээп койсоң, анан өчүп калат. Село Орто Сай жака келип калдым. Адырдын түбүнө. Адыр-адыр-ай тоолордон, айгыр мыйныбай биз келдик, айгыр башынай тарталбай. Ушул үйгөңө туш келдик деп тыкылдатып алайынбы барадан. Ассаламу алейкум жамаат, саат 10:37 өттү. 31-нен 1-январга караган түн. Биринчи заказды завершить эттим. Азыр кийинки заказды күтөбүз. Дегенче эле экинчи заказ чыгып калды. Коэффициент 5 коэффициент. Так, коэффициент ушундай күйөттүр. 5 коэффициент заказ бул. Bundan мурдагы заказ историяга түшүптүр уже. Бул 337 сом чыккан. 350 сом берген. Анда кеттик кийинки заказга. Бул заказ Гоголя 113 экен. Центр жака. 11:59 4-чү заказды өттүм. Өйдөңкө райондон Арча Бешик жак. ызычуу башталды. Ызычуудан мындай бурчта тынч эле отуруп туруш керек да лучше. Так, саат 12-ден 2 өттү. КФ 30-дан 70-ке чейин. Баягы таксиде иштебей жүрүп, жөн эле машинасы барларчы бүгүн жаңы жылда боп кетемин деп чыккандар. Ошолорго бир минута молчания кылып коелу. Объему 2,5-3 машинасына карабай. Жаңы жылда бир көтөрөйүнчү кэш деп чыккандарга. Ближняя подача. Кэфчок алдык. Негизи эле шаарда смог болуп капкараңгы түтүн болот го шаардын үстүнөн караганда. Ошондой болуп атканда салюттардын кереги жок болчу да. Мына уже шаардын состояниясы воздухдун. Чипек жолу, правда, Ибраимова жак. Заправка Газпром. Плюс туман да болуп кетти. Смог плюс туман плюс салюты. Шаардын центринан мынчалык смог туман көрбөдүм эле. Центрде ушундай эчтеке көрүнбөй калды, ё-моё. Саат 2:17 болду. Автобустардын баары пустой, жөн эле чыгып алышкан. Буларга эмне бар түнү билбейсиң. Коэффициентти жөн эле өлтүрүп. Болбосо баары эле пустой жүрөт, багалар жөн эле пробка создавать этип жатат.
жака чейин тизилип калышкан. Байкен чытадым азыр бияка. Баястан ты чересчур культурный, ты откуда будешь дейт. Эгерде мен дос балдар менен сүйлөшкөнүн көргөндө бирөө свои слова обратно демек да. Же баягы туалет издеп жүргөн видеолорду көргөндөчү. Камерадан еще жакшыраак көрүнүп атат, мындай вообще көрүнбөй эле жол. Алматинка. Жибек жолунан ылдый. Так, барган сайын обзор ачылып баратат. Азыр кайсыл жерден нормально ачылчу эле. Бычкага жетейин деп калганда ачылат жол. Так, уже кичине ачылып калды. Жана жибек жолдо эле жестко туман болуп аткан. Азыр жибек жолу ачылып калыптыр. Бирок ылдый жак до сих пор туман. Так, я уже более-менее нормально экен видимость. Аварийканы өчүрүп коебуз. Тиги тормоздун жанагысы тепкенде ол күйүп калып атат да. Кээ өчүп калып, кээ күйүп калып эле. Замыкать этет отма. Өзүнөн өзү. Печканы бирге коюп коебуз. А так могу регулировка температуры иштеп атат да. Постоянно максимально ысыкта турат. Анан бир мен жүргөндө деле эсип кетет оны. Өчүрүп коюп, кайра күйгүзүп коюп ушинтип жүрмөй. Уже глобус жакка келгенде уже туман таркап калат экен. Так, обед времясы болуп калыптыр. Аламединский базар жакта. Алматинка менен көтөрүлүп баратып жибек жолуна жетпей. Биякта дос болгон магазин бар, Нур-Султан деген. Круглосуточный, если чё. Ушул жактан самсы, андай бутерброд, короче, гранатовый сок. Аны 2 жумуртка болду. Обед 245 сом болду, короче. Saat 8 болду. 7:40 жумушту бүтүрдүм. Ушу менен 2025 жыл келди. Так, азыр эми парк жака барыш керек, заправка кылыш керек, машинаны жууп, анан паркка келиш керек, короче. Сдавать эч керексиң менен. Ошо итокторун азыр приложенияден көрсөтөм. Так, булайда буйруса платинага жетип калыптырмын. Январда эми платина менен B точкасын көрүп заранее. Анан пайдалам экөө болот экен, эң главныйсы. Анан бүгүнкү итоктор 12ге чейин 3 заказ. 10дон 6 өткөндө башта биринчи заказды алгам да. 12ден кийин 16 заказ. Ошондо 19 заказ болуп калабы.
акыркы заказды саат канчада завершить эткем? 7:48 завершить эткем. Ошентип 10-дон 7-ге чейин 8 10 саат. 10 сааттын ичинде чисто линияда жүргөн убакыт 8 саат ушундай. 8 саатта грязныйме 5000 чыкты. Бул жактан бизге 30% 1,5 миң калат. А чаевойлор, как обычно эле, там 300дөй чыкты окшойт. Чаевойлордуку чайга чыгып калат да күнүгө. Ошо. Эгерде өзүнүн машинасы менен иштеген кишиники болсо, анда расчёту башкачараак болот. Арендада иштеген кишиники болсо, расчёту башкачараак болот. Ошентип салыштырып көрсөңөр болот өзүңөр. Анан машинада, өзүңөрдүн машиналарда иштегенде бензиндин сырткаркысын таза деп эсептегенге деле туура эмес. 10%-ин ошол суммадан 10%-ин еще амортизацияга минусовать этип салыш керек автоматически. Потому что машина бесконечный эмес да, мындай ходовкалары, двигатель, коробкаларычы, электроникасы. Ошого 10%-ты да минусовать этип салыш керек. Мурдагы видеодо айтканда эле өзүңүн машинаң менен иштегенде 20% Яндекске бересиң, 30% бензинге кетет, 50% кеттүбү. Анан 10% машинанын амортизациясы, ремонт тияк бияк как минимум. Ошондо 60% кетет, өзүңө 40% калат. 40% калганда, например, өзүңөрдүн машинаңар менен 5000 иштедиңер, мага окшоп чисто 8 саат линияда жүрүп, анан минусовать этесиңер, 40% өзүңөргө 2000 сом калмак экен таза. Жанагыдан 500 сом айырма да, 30% менен паркта иштегенден 500 сом айырма. Анан основной жумуш под утро болду, мына биякта көрүнүп тургандай эле. Подработчиктер наразы болуп, такси болбогон жумуштурбайбы деп капа болуп үйлөрүнө кирип кетишкенден кийин болду да. Объему 2,5-3 машиналар менен деле жаңы жылда нормальный кайф менен иштеп коем дегендер 1,5 миң иштеп 1,5 миңге кайра бензин куюп же өзүнүн чөнтөгүнөн да бир аз акча кошуп туруп бензин куюп кирип кеткенден кийин болду да. Бул жакта бир күн иштеп, бир күн иштебей ушундай кылган күндөр көп да, ошон үчүн мындай беспорядок көрүнөт. Дневной отчетторчу. А так 27-28 бир күндүкү, 29-30 бир күндүкү, анан 31 бир смена ушундай да. Күндүз иштегендердин жакшы жагы ошо кайсыл күн иштесе ошол күндүкү эле көрүнөт да, статистикасы ошол жакшы. Иштебеген күндөрү прям пустой болуп калат. Маяктагыдай болуп 901, 662 деп турбайт да. Ошонусу жакшы баш айланбайт. 12ге чейин канча кылдым, 12ден кийин канча кылдым дебейт. Именно паркта иштегендерчи, биздин паркта 9дан 9га чейин кылганда ошол бүгүнкү числонуку эле туруп калат да. Ошонусу жакшы.